Саламатсыздарбы урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Биз кайрадан түш сыры берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү биздин сиздерге жеткизүүчү тамгаларыбыз И жана К тамгалары болмокчу. Андыктан эгерде түшүңүздүн баш тамгасына И кете турган болсо же К кете турган болсо, анда алдыңкы мүнөттөрдө биздин ушу кыска рубрикабызды тыңшасаңыздар болот. Анда баштадык анда. Бүгүн И тамгасынын башында итте баштайлы. Ит эгер түшүңүзгө кирсе, кас адам, үрсө ушактайт, кийимиңизди тытса же тиштесе урушат сиз менен дейт. Түшүңүздө ыйласаңыз кубанасыз, ал эми түшүңүздө кубансаңыз ыйлайсыз дейт. Кудай сактасын. Ыстыкбар айтуу же тоо кылуу, күнөөдөн кутулуу же мал дөлөт менен илешер дейт. Ийне түш көрсөңүз уятыңыз ачылат дейт. Көп болсо көп жакшы, сайса ушак. Бутка сайылса ошол күнү жолго чыкпоо керектир. Илек илек, бейкут турмуш, ичимдик, таттуу жашоо, ачуусу ачуу турмуштур. Ийин көрсө басынат. Индюк түш көрсөңүз ооруп калуу ыктымалдуулугу бар дейт. Имарат курсаңыз барчылыкка туш болосуз, акырети абат болот. Имам көп элге башчылык кылып, туура илим үйрөтүү. Изумруд баатыр, жакшы адам. Эми К тамгасына кезек келет. Камчы улуу мартаба бала, кыйынчылыкты оңой болушу жана бир тууган, алыс чароодон бир тууганыңызды күтүп атсаңыз мүмкүн келиши мүмкүн дейт. Китеп илимпозго жолугуу. Көрнөк жалган кабар. Кулун эркиндик, азат болуу. Эгер түшүңүздө көк учкөн көрсөңүз, алыстан сизге кат кабар келет экен. Кербен түш көрсөңүз, соодадагы ийгилик. Коён перзенттүү болуу белгиси. Кептер аял же перзенттүү болуу. Кырманды көрүү, урматка ээ болуу. Кийик түш көрсөңүз, эркиндик, бактылуулук. Көпүрө элден кайрым болот, өтсө коркунучтан кутулат. Кызыл кийим аялдар үчүн шаттык, жакшылык, ал эми эркектер көрсө жакшы болбойт. Түшүңүздө кызыл кийим кийсеңиз, эркек кишилерге жакшы болбойт дейт. Карга коркунуч, кырсыктын белгиси. Көл белек, сый, урмат. Кулак аял, кыз, ажыраса ажырайт, ооруса жаман сөз угат. Дүлөйлүк өзүн төмөн сезүү дейт. Кемпир түшүңүздө кемпир көрсөңүз, байлыкка ээлешиңиз мүмкүн. Калем илимдүү болуу, илим жазуу. Коон таттуусу, жашоонун таттуулугу. Ачуу болсо кордук көрүү, кээде жаангерчилик дейт. Күзгү аял көрүнсө кыз перзент, эркек көрүнсө уул перзенттүү болушуңуз мүмкүн. Килем жайлуу жер, тынч сыйлуу дем алуу. Куш бүркүт, лачын, айры куйрук. Күчтүү падыша, куштан жакшы белги сезилсе, падышадан жакшылык болот. Кармоо алса бийликке жетишет. Ошол кушту түш көргөн аракет кылышыбыз керек экен. Бул албетте тамаша. Кекилик жакшы мүнөздүү перзент. Короз кызматчы, мекиян, кызматчы аял же аял алат дейт. Кой байлыгы артуу, сойсо башкаруучудан белек болот. Кол узуну максатына жетет, ооруса жакынынан дили ооруйт, байланса иши жүрүшпөйт. Крокодил түшүңүздө эгер крокодил көрсөңүз, күчтүүсү күчтүү, алсызы алсыз душман. Каблан душмандын белгиси, жеңсе жеңет, качса иши оңолот. Касташкан киши түшүңүзгө кирсе, этият бол деген белги экен. Бейтааныш касап, жан алгыч. Кар жайында көрсө ак милеттен келген пайда, өмүрү узундук. Кыш падышачылыктын белгиси, суугу катуу болсо өкүмү катуу өкүмдар болосуз. Кайык башка өлкөгө саякатка баруу. Жээкке чыга турган болсоңуз, душманыңызды жеңеткес. Каш калыңы ардактуу болуу. Коркуп качуу, душмандан кутулуу. Казан алуу, аял тамагы баары ырыс кылуу, аял алуу. Кийим тазасы таза көңүл. Күрөшүү, аракет жеңиш, ийгилик. Күн падыша, башкаруучу, жакшы турмуш, падышанын каары. Кан алдырса дос, жакындан жаман сөз угат. Кит кирешелүү өнөр жай. Керпи душман. Кош чарбаңыздын ийгилиги. Кош деген эми бул аттардын аркасына чиркелип айдалуучу нерсе да. Ошону түш көрсөңүз, чарбаңызга ийгилик келет дейт. Көз ооруса адашуу. Кедей сокур болсо мүшкүлүнөн кутулат. Көзүн колун алса теңге алат. Өзүн тарбиялап ызатка жетишет. Качыр көрсө саякатка чыгат дейт. Күрүч ишке ашкан максат.
көз жаш күнөөсү кечирилет. Калкан, дос, тууган, арка жөлөк. Үйүңүздөн эгер күл чыгарып атканыңызды түш көрсөңүз, душмандан кутуласыз, ооруңуз жок болот. Кул түшкөрү сатып алса максатына жетет. Кутуча, боюнда бар аял, байлык. Күмүш, уруксаттуу байлыкка ээ болуу. Күнжут, күтүлбөгөн жерден келген байлык. Кесе, толосу байлык, курусу кедейчилик. Ичиндеги таттуу болсо, таттуу жашоо, ачуусу кыжалатчылык. Эгер түшүңүздө кумурска көрсөңүз, кумурска эгер түшүңүздө учса, саякаттайсыз, эгер көрсөңүз киреше болот. Курт, байлык болор. Канат, кадыр барк. Казынды көрсө, күнөөдөн арылуу, калыстыкка туш келүү. Кылыч, мыкты перзент. Душмандын үстүнөн болгон жеңиш, балким падышалык. Козу, жетимчилик. Кедей, максаттын ишке ашуусу. Мисте, шаттуулук, душманга жолукпайт. Мунара, падышачылык, илимдүүлүк. Башка жайдан мунара көрсө, ошол жерде падыша же аалым төрөлүшү мүмкүн. Чыкса бийлик, балким сулуу аял. Мөмө, кагыбайлык, чийкиси камыгуу. Маймыл, шылдыңкор душман. Мышык, таанышы тааныш ууру, аймаса тиштесе оору келиши мүмкүн. Бир нерсе жесе буюмду ууру алат, жебесе албайт. Мык кагуу, айнырыс чечим туура иш. Мурун, чоң ардак, бай болчу бала, маңка болсо аялынан ажырайт дейт. Мугалим, илим жана жаңы тааныштуу болуу. Ал эми түшүңүздө мерген көрсөңүз, айлакердик, алдамчылык менен максатын ишке ашыруу. Маржан, перзент, мал, мүлктүү болуу. Мүрзө казуу, жаңы үй куруу. Мас болуу, арамзалык, жаман жол менен дүйнө табуу, уурулук, коркутуу менен. Май, куйрук май, адал май, мал, чийкиси арам мал. Өсүмдүк майы, ишке ашкан максат, сары май санаадыр дейт. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушу бизге бөлүнгөн бүгүн сиздерге жеткизүүчү И жана К тамгаларынан башталган түш сырын кезектеги бөлүгүн аяктадык. Анда кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө саламатта калыңыздар, ден соолук болсун баарыбызда.